Саламатсыздарбы. Эмеси Еушунду программасы. Жаштар арасында өтө популярдуу клуб порталы 29 октябрда кеңири дос атакага кабылды. Кайсы бир сайтка кирүүгө өтө көп аракет жасалганда, сайттын сервери ага чыдабай кетиши мүмкүн. Башка адамдар болсо ал учурда сайтка такыр эле кире албай калат. Ошондой эле чабуул бир эле учурда бир нече жерден жасалганын DDoS атака деп коет. Клубтун редакциясы мурдагы күнү билдиргенге караганда, алардын сервери андай кеңири чабуулга туруштук бере алды. Жана Ататүрк паркындагы сатылып кеткен жер тилкелер сыяктуу иликтөөлөрдү клуб мындан ары да улантат. Бул жарыян менен кошо паркта бир кезде тилке алган 5 депутаттын ысымы аталгандыктан чабуул уюштурууга ушул адамдардын тиешеси бар болушу мүмкүн деп шектелип жаткандай. Бирок чабуул жасоого башка да көптөгөн адам буйрутма бериши мүмкүн. Ошол жер тилкелерин алган адамдардын кагаздарын тууралап берген, же тийиштүү буйруктарга кол койгондор, же башка бир кол кабыш кылгандар. Кандай болгондо дагы ансыз деле кедей эмес адамдардын парк ичинде үй салып, абалын ого өтө жакшырткандарга жана аларга жардамдашкандарга клубтун иликтөөсү такыр жаккан эмес. Бул парк Илимдер академиясынын ботаникалык багына тийиштүү Дендропарктын негизинде 57-жылы пайда болгон. 63-жылы ага Достук паркы деген ат коюлган. 72-жылы СССРдин 50 жылдыгы белгиленгенде, анын аты СССРдин 50 жылдыгы атындагы парк деп өзгөртүлгөн. Азыркы Ахунбаев көчөсү ал кезде Ярославская деп аталчу жана ага дагы СССРдин 50 жылдыгы атындагы проспект деген ат коюлган. Ататүрктүн ысмы паркка 95-жылы берилген. Мурда шаардын четинде жайгашкан парк ал кезде Бишкектин борборуна жакындап калган жана анын ичинен жер тилке алып, хан сарай курууга кудуреттүү адамдар да пайда болгон. Анткени өлкө базар экономикасына бурулган. Хан сарай кура алган адамдар сыяктуу чиновниктер эмгиче парктын так жана даана чегин дагы эмгиче сызып бекитүүгө тоскоолдук түзүүдө. Ататүрк паркына биринчи чабуул 97-жылы жасалган. Ал жылы жаңы корпус куруп алсын деп, Аларчанын наркы өзүндө жайгашкан архитектура жана курулуш институтуна парктын ичинен 3,5 гектар жер берилген. Жаңы имарат курууга институт акча тапкан эмес жана ошол 3,5 гектар жер бөлүнүп жеке менчикке берилип же сатыла баштаган. Биринчи 3 тилке 2000-жылы сатылган. Парктын ичинен жер алып, үй тургузган адамдардын ысмын атаса, эмне үчүн өкмөт же мэриянын же башка мамлекеттик уюмдардын бул парк тууралуу токтомдору аткарылбай жатканын дароо түшүнсө болот. Алар өз үйлөрүн бузуп, тилкелерин шаарга кайтарып бербейт жана ошол ардактуу бирок уятсыз адамдардын үлгүсү менен азыр башка парктар менен бактардын аймагында да улам жаңы үйлөр курулуп жатат. Бездействие прокуратуры можно объяснить только одним. Тем, что в списках... Прокуратуранын чара көрбөй жатканын бир нерсе менен гана түшүндүрсө болот. Ататүрк паркынан жер алгандардын арасында прокурорлор да бар. Мисалга, мурдагы баш прокурор Асанбек Шаршеналиев, баш прокурордун орун басарлары Галина Пугачева менен Жумадыл Макешев, Бишкектин мурдагы прокурору Өмүрбек Кутуев жана Гүлүмкан Мамакеева. Ал прокуратуранын кызматкери эмес, бирок мурдагы баш прокурор Азимбек Бекназаровдун жубайы. Генерального прокурора Азимбека Бекназарова. Калича Өмүралиева атаган адамдар жер тилкелерин кызматта турганда же андан кийин алган. Бирок кызыгы, үстүбүздөгү жылдын май айында Өмүралиева шаар парктары деген муниципалдык ишкананы жетектөөгө дайындалды. Анын биздин укук деген коомдук фонду шаар бийликтерин мындай коррупция үчүн катуу сындап келген жана мындай дайындоо менен бийлик анын сынын азайтууну көздөгөн сыяктуу. Парк менен башка коомдук аймактарды курулуш үчүн берүү менен байланышкан коррупция тууралуу клуб же биздин укук менен катар башкалар дагы какшап келет, бирок курулуш баары бир токтобойт. Кара жагач багынын аймагы дагы улам кыскарып баратат. Депутат Наталья Никитенко болсо кечээ күнү парламент жыйынында 6-чы микрорайондогу Жаңгак багында дагы жаңы курулуш башталганын билдирди. Коом катуу каршылык көрсөтмөйүнчө мындай коррупцияда дос атакалар дагы улана бере тургандай. Кеп ошондо саламатта калыңыздар.